24-ноябрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ички иштер министрлигинин Сузак райондук бөлүмүнүн жаңыланган имаратынын ачылыш аземине катышты. Аземге Ички иштер министрлигинин орун басары, ардагерлери жана өздүк курамы күбө болду. Bunday имараттар биздин мамлекетибиздин бардык булуңгучларында ачылып атат. Бул жагы Нарын, Талас, Баткен, Ош, Жалабат бардык жерлерде ошол милиция кызматкерлеринин имараттары ачылып жатат. Бул райондук, облустук бөлүмдөр, башкармалыктар ачылып атат. Мунун бардыгы ошол мамлекетибиз тарабынан мамлекетибиздин жетекчиси, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, мамлекетибиздин президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин ар бирибиздин алдыбызга койгон тапшырмасы негизинде аткарылып жатат. Сузак райондук милициясында жаңы административдик имарат курулган. Заманбап шартта салынган имарат спорт залы, ашканасы, унаа токтотуучу жайлары менен кошо бүткөрүлгөн. 30 жыл мурда иштегенмин, жетекчи болуп. Абдан начар здания, эски зданиялар башка жерде. Азыр мына бул зданияларды көрүп туруп, бул биринчи нөмөттө биздин бүгүнкү күндөгү мамлекеттик саясаттын жыйынтыгы деп туруп мен түшүнүп атамын да. Вот. Эми бул эмнени талап кылат? Раз шундай имараттарды салып, шундай көркөм шарттарды түзүп, милиция кызматкерлерине шундай шарт түзүп техникаларды бергенден кийин бул элдин алдында милиция кызматкерлери да жооп беришибиз керек. Мындан сырткары райондук бөлүмдүн алдына жарандар үчүн аллея да курулуп, пайдаланууга тапшырылды. Бүт имарат бул заманбап имарат болду десек жаңылышпайбыз. Бүт шарттар менен кызматкерлерге иштөө ушул азыркы күндө санарип багытында дагы иштер күчөп, ошол себептен санарип багытында дагы көптөгөн оргтехникалар берилди. Андан тышкары кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо үчүн спорт зал да курулуп берди заманбап. Бул ошол бир эле спорт залда футбол ойносо болот, волейбол ойносо болот, жана ошондой эле баскетбол ойносо болот. Камчыбек Ташиев Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине 2023-жылы өндүрүштөн чыгарылган 1 дана Toyota Corolla жана 4 дана Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү автоунааларды белекке тапшырды. Ошондой эле милиция кызматкерлеринин жумушу оор жана күнү түнү иштей тургандыгын баса белгилеп, ак ниеттүүлүк менен кызмат өтөп, элдин милицияга болгон ишеничин арттыруу бул негизги милдет экендигин эскертти. Тагайбек Акматов, Жанузак Нурдавлет уулу, Сузак району.